Assalamu alaikum туугандар, дагы бир жолу буга чейин видео чыгарган болчумун. Мал алуучуларга ушул видео мал алуучуларга арналат. Туугандар, мага аябай көп адам чалды, буга чейин да чалат, мал алам деп. Достор, 5 мал, 10 баш мал, колумда 1 миллион бар, колумда 1,5 миллион бар деген адамдар бир ой келди, эгерде өзүңөр азыр мага чалсаңар ушул 2 күндүн ичинде мен ушундай сиздерге окшогон адамдарды биригиштирип коем. Мен чалуулардан билип атам, бир 30дай адам бар да, колумда 1 миллион бар, 1,5 миллион бар дегендер. Ошолорду баарын бир жерге чогултуп коеюн, бир эмеге. Өзүңөр бир группа ачып алгыла. Анан биригишип мал алып келгиле алып кеткиле деген, малды алып кеткиле биригишип. Себеп ар ким кандайдыр өзүгө жооп берет. Ошондуктан эгерде бирдемге эртең бир нерсе болуп кетсе, мен сразу алдын ала айтып атам. Мен ушул ойго келгеним, биздин туугандар көбү чалышат, бирок баягы эмеге келгенде, тыйынга келгенде алар ойлойт 1 миллионго кыйла эле иш бүтүп кетет деп. Жок, иш бүтүп кетпейт. Бир машинага аябай көп мал батат, көп каражат керек. Ошондуктан ошондой адамдар көп болгондуктан, бирок алар бири-бирин билбейт. Эртең эле чыгып келем дегендер бар да, чогулуп калса, давай чогултайлык деп. Анан көп балдар аракет кылды, тууган уруктарына жүргүлө деген. Эми колунда бар адамдар сөзсүз мындай нерсеге илешпейт. Алар уже жолуну салып алган, иштерин, башка иштер менен алектенип, мындай мал салга киришпеген адамдар аябай көп. Ошондуктан шерик өтө эле чыкпайт да, мындай чогуу кылайлык деген адам өтө эле көп чыкпайт. Көбү башка нерсеге ишенип, башка нерсе менен ишти улантып кеткендер бар. Ошондуктан алар кирешпейт мындай нерсеге. Мен бир ой келди, ушулар чогултуп коеюн. Бирок эртең бири-бириңер менен бир нерсе болуп кетип, бирдемке болуп кетип, дагы бир нерсе эме болбостук үчүн бири-бириңерге ишенбегиле. Сен давай сен кет, биз бияктан күтүп алабыз. Андай кылбагыла. Эгерде азыр алдын ала айтып атам да, чогулушуп калсаңар, чогултайын силерди. Анан бири-бириңерге ишенип, мына сага 1 миллион, мынаны алып кет, мага жүктөп алып кел. Жок. Малга ар ким өзүнүн акчасын салып атабы, өзүңөр келгиле бияга. Оюнчук эмес. Өзүңөр келгиле, өзүңөр жүктөгүлө, алып кеткиле. 5-6 жолу барып келсеңер, уже өзүңөр бир кандайдыр эмеге деңгээлге жетип каласыңар, бөлүнүп чыгып кеткенге, жалгыз иштегенге. Туугандар, жазга чейин иштесеңер, өзүңөр уже жакшынакай эле уже бир машина толтура турган, эркин өзүңөр мал кандай жүктөш керек, мал каяктан алыш керек, канча чыгымдар кетет, канча кыйынчылыктары бар, ошолордун баарын билип аласыңар. Анан бөлүнүп жалгыз эркиндикке чыгып кете бересиңер. Анан жаңы дагы бирөө кошулат, ошол кичинекей акча менен, колунда бар акчасы менен. Ошолор кошулуп өзүнчө бир уюм болуп кете берет. Бирок мен эстетип кетейин. Эч ким бирөөңөргө ишенбегиле, бири-бириңерге. Алданып калбагыла. Себеп билип болбойт ким кандай эмне кылып атканын. Ошондуктан ишти баштасаңар, чалгыла. Мен азыр бир группага силерди бир эменен мен группанын админи болом деген адамга, ошонун группасыга таштап кое берем. Ошол жигитке таштагыла же байкеге таштагыла, сүйлөгүлө, ошол менен сүйлөшкүлө, чогулгула, бир жерге барып же телефон аркылуу сүйлөшкүлө, анан бир маалда чыккыла жолго. Кимдедир балким фурасы бар болуп калат. Фурасы бар болуп калса, фурасы бар адам аны дагы шерик кылып алсаңар, өзүңөр утасыңар. Себеп жол кире азыр кымбат болуп атат. Сомдун рубль менен айырмасы чоң болуп кетип, курстары айырмасы чоң болгондуктан бияктан фуранын айдоочулары баасын дагы келише албай көтөрүп коюп атат. Көтөргөнү менен биздин эл көтөрө албай жатат. Биздин эл казактар менен иштеп атат. Казактардын фуралары алып кетип атат. 2 эсе арзан алып кетип атат. Алар айткан эмеден, баадан, биздин туугандар айткан баадан 2 эсе арзан алып кетип атат. Ошондуктан болбой калса казактар менен эле иштеп кете беребиз. Алар дагы Бишкекке чейин малды айдап таштап кетип атат. Ошол туугандар, чалгыла. Мен ошол колунда 100 миң, 300 миң бар адамдар койгула, силер кошулбагыла. Себеп актабайт ал өзүңөргө. Ошол 1 миллион тегерегинде акчасы бар адамдар чалсаңар,
баарыңарды бир жерге чогултуп сүйлөштүрүп коем, өзүңөр чечесиңер, ким менен иштейсиңер, кааласаңар мен менен, кааласаңар өзүңөр билген жерге барып малды жүктөп алып кете бергиле. Мен каршы эмесмин. Мен каршы болсом, бияка эч кимди чакырбайт элем, өзүм эле иштеп байып кетет элем, туугандар. Ошого мен биякта эме калысмын. Ошол туугандар, чалгыла сүйлөшөбүз.